Биз 3 ай мурун ошол жаңы мыйзамды талкуулоо кылганбыз туурабы? Каржы полиция боюнча. Каржы полиция. Bir yıl murda. 1 жыл мурда. Күчүнө качан кирген? Күчүнө качан кирген? Күчүнө августта кирди. Август. 2018. 2018. Ошол учурда биз мыйзамды долбоорду карап атканда, ошол каталарды эч ким көргөн жокпу? Дастан Талабаевич 2019 жылы жаңы кодексте кирбеди. Ооба. Ошол шакеш келтирип атабыз азыр. Жок, аны түшүндүм. Ошол эле учурунда билинген да уже жаңы кодекстер күчүнө кирет. Биз бул боюнча 5 кодекс кирип аны мен билем. Мен айтканым, ошол учурунда белгилүү болгон да жаңы кодекстер күчүнө кирет. Ушундай редакциялык негизинде сунуштар жок болчу да. Мисалы ошол эле курал жөнүндө ошол учурунда эмнеге киргизген жоксуз? 18 берене боюнча бизге курал боюнча колдонуу ченеми каралган, бирок кайсы убакта колдонуу деген жери калып кеткен. Биз ошол боюнча силерди колдоп берсин деп толуктоого киргизип атабыз. Негизи учурлар болгонбу? Каржы полиция курал менен пайдаланып, бирөөнү кармап, кылмышкерди кармап, ушундай болгонбу учурлар? Да, бизге куралдар керек, Себеби силер экономикалык кылмыш аракеттер менен күрөшөсүңөр деп туурабы? Астанбек Талабаевич, азыркы кезде учурда уюштуу кылмыштуу топторда экономика менен чырмалашып жана көп жерде биз алар менен жолугуп калып атабыз. Ошол жерге бизге куралды башка күч органдары катарында эле колдонууга деп. Хотя бы бир факт айтып коесузбу? Качан ушундай учурлар болгон? Андай учурлар бизде көп эле кездешет. Мисалы посттордо, контрабанда кездеринде бизде мындай болгон, болот. Хорошо. Каржы полиция боюнча көп эле мындай арыздар түшөт да. Сиз эң негизгиси приоритет контрабанда менен күрөшүү жана салыктан качуу, ошону койбойсузбу? Майда чуудага киришпей, Акылбек Үсүнбекович туура эле айтты. Мындай бир компанияда бири менен макулдашып, мындай проблемалар чыгып калса, силер аларга киришип, зачем аны кыласыз? Алар барып соттошсун бири менен. Сиз салыктан качуу, контрабанда менен күрөшпөйсүзбү? Бул өтө чоң проблема. Мына ошол эле ГСМ боюнча көрүп атасыз. Бүт баары билишет, ачылыкка каршы жыйынтык аз болуп атат да. Дастан Талабаевич, бизде биринчи негизги багыт бул салык, сиз айткандай. Контрабанда, товарды чек арадан келип аткан товарлар боюнча 12% НДС боюнча эле негизги багытыбыз ошол. Бирок элдер, граждандар бизге арыз менен кайрылганда биз аны мыйзам чегинде карашка туура келет. Мен бир компания мисал катары келтирип кетсем, Dili Group деген компания бар да. Кандай? Dili Group. Бажы жактан ставкаларды бүт баарын төлөшкөн, салык жактан карасак өтө аз болуп калды да. Подоходный налог төлөбөй, соцфонд төлөбөй жүрүшөт да. Бутта эч ким бул ошол компанияда иштебей эле жүргөндөй болуп атат да. Бирок поставкалар миллиард сомго ашык практически болот да. Бул компания. Кайсы компания дедиңиз, кайтарып койсоңуз? Мен анан айтып коем сизге. Мен жазгам, сизге арызды жазгам. Жыйынтык бул дагы эле жок да. Рахмат.